Ал эми жаңы дайындалган министрлерге айтарым. Сиздер бара жаткан министрликтерде ийгиликтүү иштер менен катар жасай турган жумуштар дагы арбын. Муну эл дагы, мынакей биздин эл өкүлдөрүбүз дагы көтөрүп, министрлер кабинети көңүлгө алуусун талап кылып келе жатышат. Бул маселелерди чечүүгө алы келет, акылы жетет, бул тармакты алдыга жылдырат, өнүктүрөт деген алдын ала изги тилек менен, ишеним менен сиздерди министр кылып олтурабыз. Мамлекеттин бир тармагын жылдырууга ишти алып кетем деп, өз чамаңарга ишенип, мыйзамдарды так сактоо менен эл үчүн кызмат кылууга ант берип, бул ыйык трибуна аркылуу сиздер эл астында ант берип олтурасыздар, ушуну унутпаңыздар. Биздин элибиз берилген антка катуу маани берет, элдин сөзү менен кошо назарында да турасыздар. Жакшы иштесеңер, калкыбыз тегиз алкыйт, жалпы журт батасын берет. Башкача ой менен келип, жеке керт башыңарды ойлоп, коррупция менен алектенсеңер, анда эл журтка жаман атыңар калат, ата эне, ага тууган, жерге жээңерди түбөлүк жаман сөзү ээрчийт. Кыргыз наркы мына ушундай. Албетте туура эмес иш жасасаңар, биз дагы мыйзам чегинде чара көрөбүз. Эч кимге аябы жок. Ошондуктан айтылган сөздөрдөн өзүңүздөр жыйынтык чыгарып ишке киришиңиздер. Урматтуу эл өкүлдөрү, айдын соңунда сиздер шайлоочулар менен жолугушууга чыгасыздар. Жерлерде Кыргызстандын бардык аймактарында болосуздар. Бийлик бутагынын бири катары аймактарда мамлекеттин жүргүзүп жаткан иш аракети кандай болуп жатканына, сиздер менен биздин кабыл алган чечимдерибиздин аткарылышына күбө болосуздар. Көп маселелер менен бирге туризм тармагынын айыл чарба жаатындагы иштерибиздин күнгөй тескейине көңүл буруп, бул багыттарды ыкчамдатып, өнүктүрүү жана өркүндөтүү жаатында иштиктүү ой пикир, алгылыктуу сунуштарыңыздар менен келесиздер деп ишенем. Дүйнө ыкчам өзгөрүп, мамлекеттер алдыга тездик менен бараткан доордо көкүрөгүбүздө, ой санаабызда бир гана жаңы Кыргызстанды курабыз деген улуу жолдо бир бололу эр шаркак иштешели. Элибизге, кийинки урпактарыбызга ооз толо айта турган чоң-чоң иштерди жасап үлгүрөлү. Учурда эл аралык абал мурда болуп көрбөгөндөй курчуп, дүйнөлүк кырдаал абдан татаалдашып бара жатканы баарыбызга белгилүү. Дүйнөдө болуп жаткан окуялар, геосаясий чыңалуулар алыс жакын дебей бардык мамлекеттерге өз таасирин тийгизип, социалдык экономикалык кыйынчылыктарды жаратып жатканын көрүп турасыздар. Улуттук ынтымакты ыйык тутуу маселеси биринчи орунга чыккан ушундай кооптуу жагдайда баарыбыз эң алды менен ынтымакта иш алып баруубуз зарыл. Буга чейин Кудайга шүгүр, бийлик бутактары менен парламент мейли эл аралык маселелерде болобу, мейли коопсуздук маселелерде болобу, же социалдык экономикалык чөйрөдө болобу, бардык маселелерде тил табышып, бир максатты көздөө менен иш алып баруу жолуна түштүк. Ал өзүнүн үзүрүн берди. Маселен, коңшу жана алыскы өлкөлөр менен болгон мамилелерди, анын ичинде чек араларды аныктоо маселесин тез арада жөнгө салып кеттик. Коңшу мамлекеттер менен мамилелерди оңдоп, чек араларды өз ара пайдалуу негизде жөнгө салууда жогорку кеңештин дагы зор салымы болгондугун ыраазычылык менен белгилеп кетишим керек. Эгерде депутаттардын көпчүлүгү ошол маалда ач кыйкырык жасагандарды, митинг уюштургандарды, жалган маалыматтарды таратып, элдин башын айландыргандарды ээрчип кеткенде, курчуп турган абал Кыргызстанда эле эмес, азыр чатак болуп жаткан өлкөлөрдө эле, Борбор Азияда дагы таптакыр башка нукка бурулуп кетмек. Ошондой абалды болтурбоодо сиздердин акыл калчап, жете өлчөп бир кесип чечим кабыл алган сабырдуу депутаттардын эмгегиңиздер зор болду. Мына эми биздин ошол алган чечимибиз бүтүндөй Борбор Азияга түбөлүк тынчтык жана достук алып келди десек болот. Урматтуу депутаттар, соңку 3 жыл бою өлкөбүздүн экономикасы өсүштүн гана үстүндө болуп, ички дүң продукциябыздын өсүшү 9%-дык көрсөткүчтөн төмөндөгөн жок. Үстүбүздөгү жылдын январ-май айларында ички дүң продукциябыз өткөн жылдын январ-май айларына салыштырмалуу 12,3%-га жогорулап 573 миллиард сомду түздү. Мындай өсүштүн негизги факторлорунун бири өлкөбүздөгү стабилдүүлүктүн жана тынчтыктын сакталышы болду. Ошол себептен сырттан келген инвестициянын көлөмү өстү. Келген инвестициялар менен сырттан алынган карыздар келечекте бюджетке күч келтирбегендей болуп, өзү актай турган долбоорлорго жумшап жаткан өзүңүздөр жакшы билесиздер. Анткени ошол алынган ар бир акча ошо сиздер аркылуу парламенттен өтөт. Кылым курулушу аталган камбарата бир кесибиздин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулуштары башталды. Ички темир жолубуздун курулушу Кочкорго жакындап калды.
Андан сырткары ички инвесторлорубуз дагы легализация мыйзамынан пайдаланып, өз кирешелерин легалдаштырып, акчаларын өз өлкөбүзгө алып келишип, бир катар ири долбоорлорду ишке ашырууга киришишти. Завод, фабрикаларды куруп жатышат, ГЭСтер жана башка ири долбоорлор ишке ашып жатат. Ушунун баарына жогорку кеңештин дагы салымы чоң. Себеби жарандарыбызга ыңгайлуулуктарды жараткан мыйзамдардын баарын ачкыйкырык менен алек болбостон, элге көрүнүп калайын деген популисттик кылбастан сиздер кабыл алып бердиңиздер. Ошонун негизинде мен жогоруда белгилеген ийгиликтер жаралып отурат.